Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин астында түзүлгөн Жалал Абад колледжи. Саламатсыздарбы? Окутуучу Кушпакова Рахат Шукуровна. Студент башталгыч класстарда окутуунун адистигинин студенти Маманова Гүлнура. Предмет психология. Тема темперамент. Темперамент латын сөзүнөн алынган, бизче отургондо бөлүктөрдүн тиешелүү катышы деген маанини билдирет. Адамдын психикасы мүнөздөгөн жеке өзгөчөлүктөрдүн жыйындысы. Темперамент сезимдин күчүнө жараша терең же үстүртөн, анын өтө ылдамдыгына, туруктуулугуна же тез алмашуусуна карата билинип көрүнөт. Ошондой эле мүнөздө темпераменттин индивиддин кыймыл-аракетинин өзгөчөлүгүнө жараша дагы болот. Темпераменттин негизинен жогорку нерв иш-аракеттери жөнгө салынат. Темпераменттин 4 тиби бар. Күчтүү, оор басырыктуу, сергек типтеги темпераменттер сангвиниктик темпераментке туура келет. Ошондой эле күчтүү, оор басырыктуу, бирок аз кыймылдуу нерв аракеттердин типтери флегматиктик темпераментке кирет. Күчтүү, токтоно албаган тип холериктик темпераментке кирет. Мында көңүл чукул алмашып, эмоциялык козголуулар уулукма кыймылда болот. Күчү аз, алсыз тип меланхоликтик темпераментке туура келет. Мында сырттан аз билинбеген, акырындык менен келип чыккан, терең жана даалайга созулган сезимдер өкүм сүрөт. Темперамент тубаса касиети бар нерв системасы менен эле эмес, турмуш жана иш-аракет шарттары менен дагы шартталат. Темперамент индивиддин өмүр жолунда өзгөрүлбөс болуп калбайт. Түрдүү темпераменттер инсандын бардык коомдо зарыл сапаттарынын, касиеттеринин өнүгүүсүнө тоскоол болбойт. Бирок ар бир темперамент өзүнүн калыптануусунда өзгөчө жолдо жана ыкма арганы талап кылат. Темперамент адам мүнөзүнүн өзгөчөлүгүнүн бир бөлгөсүн түзөт. Бул өз алдынча иштен отчет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.